вечера Алато Боксинг Лиг 3. Бой пройдет в лимите весовой категории до 65 килограммов. Итак, встречайте, боксер в красном углу ринга. Ему 30 лет, это его профессиональный дебют. Тренер Айдар Имагалиев, спортклуб «Андердог». Он представляет весь Казахстан и весь его шоу-бизнес. Известный певец Нурсултан Назирбаев. И его соперник в синем углу ринга. Ему 23 года. Это его также профессиональный дебют. Представляет спортклуб «Акбарс». Тренер Чанвек Мусаев. Он один из самых известных блогеров мира. Встречайте, Кыргызстан, город Токмок, Арген Сигма Кыримов! Biz ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Рефери в ринге Шамиля Баркоева. Өтө бир бардык күтүлгөн нерселерди аныктап берет деген ойдобуз. Медиа беттеш бул Алато боксинг лигасынын 3-чү турниринде казакстандык ырчы Нурсултан Назирбаев биздин мекендешибиз, Кыргызстандагы эң белгилүү блогерлердин бири Арген Керимов менен кез келүү алдында турат. Арген Сигма акыркы убактардагы Кыргызстандан чыккан эң популярдуу блогерлердин адамдардын бири десек болот. Көптөгөн ийгиликтерге жетишти Арген жана спортко жакын экендигин жашырбай келген буга чейин өз мүмкүнчүлүгүн эми мына мынтип кесипкөй бокста дагы сынап көрүүнү туура көрдү. Анын атаандашы дагы Казакстан шоу бизнесинин көрүнүктүү өкүлү, популярдуу ырчы мырза десек болот. Эми көрөлүк. Арген
Бирок биринчи раунд жыйынтыкталды эми. Кыйыныраак азыр бир нерсени багамдаш керек. Экинчи раундду баштоо мүмкүнчүлүгүн калыстар берди. Дароо эле Нурсултан алдыны карай кадамдарды жасап баштагандыгын көрүүбүз. Бай өзүнүн ишенимди эле сезип жатат. Ары жагын байкайт. Турган чабуулдук аракет. Жана клинчке кармаган Нурсултан бул жерден кайрадан Жамиля Боркоева. Орто коргонуусун дээрлик көзөмөлдөп эле Нурсултан. Мутунун кыймыл аракети аркылуу эле бул кысымдан атаандашынын чабуулунан кутулууга аракетин жасап көрүүдө. Ийгиликтүү коргонуп жатат деп дагы айтпайбыз. Жамиля Боркоева азыр ооз-эки эскертүүнү Нурсултанга берип өттү. Аргенбай кара кушка сокку узатып алды. Жана Жамиля Боркоева дароо бул жерден ооз-эки эскертүүнү берип өттү. Андан аркы мүмкүнчүлүктөр тамай тийгилер жетиштүү. Дагы бир кубаттуу тийүү клинчке гана таянуу менен иш алып барууда. Азыр казак мушкери Арген тайманбас кыялы менен, култ мүнөзү менен атаандашын кыйнап жатат болушунча. Дагы бир бул жерден дагы кыйынчылыктардын үстүндө гана кутулуп жатат. Арген Сигма Керимов. Лото бокс лигасынын 3-чү мелдешинде кесипкөй бокста дебют өткөрүүдө Арген. Азырынча ийгиликтүү болуп жатат. Экинчи раунддун жүрүшүндө дагы болушунча казакстандык шоу-бизнес өкүлүн Нурсултанды кыйнап жатат. Жана Нурсултан эмне болду азыр? Беттешти улантуудан баш тартып жатабы же эмне болду? Аргенди өз бурчуна жөнөттү. Жамиля Боркоева капталга барат жана баш тартуу болду окшойт. Беттешти, демек казакстандык ырчы андан ары карай улантпоону туура көргөн сыяктуу. Арген демек ишенимдүү жеңиш, мөөнөтүнөн эрте жеңиш. Даярдык анчейин ийгиликтүү болгон эмес окшойт Нурсултан Назирбаевда. Экинчи раундда эле ал бир топ чарчап тайсалдап калды. Ошол учурда Аргендин жогорку прессингин сактап көзөмөлдөп кала алган жок. Мөөнөтүнөн эрте баш тартууга аргасы болду. Арген нааразы болду ушундай атаандашынын машыктоочулардын жанына келген учурда бир аз нааразы болгондой таасир калтырды. Менимче бардык дистанцияны басып өтүүгө Арген даяр болчу көрүнөт. Ишенимдүү жеңиш эми сөздү Бексултан Кудасов.
Нормально, Аргентинаның айтатын сөздері бар. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show Дорогие up. дамы и господа, у нас есть победитель. И в этом бою во втором раунде ввиду явного преимущества победу одержал Аргентина! Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it Арген, to the top, ассаламу taking off in the алейкум. wind. Поздравляю тебя с победой. Это твой дебют в профбоксе. Ты прочувствовал ринг, и как он тебе? В целом хорошо, но если честно, я устал быстрее, чем я думал. Может, потому что я буквально позавчера прилетел с России, акклиматизация, все такое. Но в целом это хороший опыт, и следующий бой мой с Даней Милохиным. Вот, я буду еще готовиться. Вот, в целом, спасибо всем. У тебя есть какое-то послание Дане Милохину, если он нас сейчас слушает? Я думаю, явно он это видит. Привет, Даня, я готовлюсь, надеюсь, я уверен, что ты тоже, так что давай покажем красивый бокс. Все. Қошар болсын, Арген Керимов! Нұрсұлтан, Речин, ассаламу алейкум, қош келіпсің Қырғызстанға. Бетеш, негізі ор болды, ойларың қандай? Как ты думаешь, как пошел поединок для тебя и почему тебя так слышало? Ассаламу алейкум, Қырғызстан. Қалайсыңдар, амансыңдар? Рахмет, что келгендеріңе. Мен мына жақта бауырымызбен сборға қатысып жатыр мен бір аптаған кезде бойды қабылдадым. Спаррингте кішкене жағым ауырып қалған, сол жерге удар тиіп кетті. Әйтпесе, никак, Құдай қаласа алдағы уақытта бойларда қайтадан реванш сұраймын. Реванш Қазақстанда өтсін. Все, реванш сұрап атайым. Байқайсызда? Жооп керек пе? Арген, жооп керек пе? Реванш сұрап аты шығып. Қазақстанда. Может быть, да, можно. Надо обговорить. Что, ты сейчас сам не будешь, өзің білмейсің бе, шеше алмайсың өзің? У меня менеджер есть, просто надо с ним. У меня тоже менеджер есть. Я тоже певец. У меня тоже конкретный спортивный интерес. Давайте реванш сделаем. Стердан. Посмотрим. Так, знакомы будем, все. От души.